Ысык көлдүн Тосор айылындагы Кыргынсай деген жерге 30га жакын адам чогулду. Алар 1916 жылдагы үркүндүн катышуучулары Кытай тарапты көздөй качкан жол менен 2 күн жөө жүрүшөт. Ушундай жол менен мындан бир кылым мурдагы кандуу окуяны эскерүү пландалган. Кандуу окуяларда бөтөн бирөөлөрдүн колдорунан шейит кеткен ата бабаларыбыздын арбактарына калыс багыштадык. Жөө жүрүш Жети-Өгүз районуна караштуу Тосор айылынын жанындагы Кыргынсай деген жерден башталды. Сайдын мындай аталып калышынын 1916 жылдагы окуяга түз тиешеси бар. Ысык көлдүн күнгөй бетинен качып чыккан бир айыл элди падышалык Орусиянын аскерлери мыкаачылык менен өлтүргөнү айтылат. Ал кыргындан бир жашкы аман калып, калган өмүрүн Тосор айылында өткөргөн. Көч кетип баратканда курчап калышып, тиягынан чыгыш жагынан, батыш жагынан алып келип, анан ушул жерден жардын боюна коюп, тыңдарын атып, калгандарын ок таяп, кылыч менен, ыстык менен сайгылашып, анан жар көчүрүүгөн экен да. Ошон үчүн Кыргынсай деп аталат да. Ошол биз уккан боюнча көп киши болсо керек, шейит кеткендер. Кан агып ушу көлгө куюп турчу экен. Куюп турган экен ошол убакта. Жөө жүрүштүн катышуучулары Кыргынсайды өрдөп барып, кеч киргенче Тосордун тоосун ашып кетишет. 1916 жылы көлдүк кыргыздардын бир тобу ушул жердеги кууш кокту менен качып, сырт өрөөнүндөгү беделдин ашуусу менен Кытайга кире качкан айтылат. Анткени негизги жолдорду орус аскерлери тосуп турган. Кыздын басып өткөн жолу менен Кайың деген жерге барабыз. Ошол жерде түшкү тамак. Андан аркысы ошо үркүндүн жолу башталуу эсептелет. Бул маршрут бир кылым мурдагы айылдын четиндеги кыргында жалгыз аман калган кыз Сыпайдын айтып бергендери боюнча түзүлгөн. Азыр кыргыздар баягы советтик идеологиянын негизинде эле дагы эле үркүндөп келатабыз да. Муну боштондук кыймылы, ишке ашпай калган боштондук кыймылы катары көргөн жерибиз жок. Муну мындай бир кыргыздын эркиндикке болгон умтулуусу катары көргөн жерибиз жок. Ошондон сабак чыгарган эмеспиз. Бирок азыркы убакта да ошону сабак чыгарганга биз дараметибиз жетпейт. Анткени коомчулугубуз эки бөлүнүп, эгемендиктин баягы аркына бара албай жатабыз да. Эскери жөө жүрүшүнө Түркияда жашап иштеген кыргыздардан 5 киши келди. Алардын бири Нурлес кыргыз 28 жылдан бери чет жакта жүрөт. Токмокто туулуп өскөн Нурлес соңку учурда үркүн окуясына кызыга баштаган. Бул жерде азыр 5-6 кишибиз го дейм, Түркиядан келгендер, Түркиядан келгендер. Аябай маанилүү бир жол жүрүш болуп атпайбы? Баягы биздин ата бабалар бул жолдон басып өтүп, жапа тарткан, шейит түшкөн. Аларга сый урмат көргөзүш үчүн бизден калган муундар, бизден кийинки муундар биз унутпай жүрүш үчүн бул деген чоң эскерип жүрүш керек да. Аябай маанилүү жөө жүрүш. Ошон үчүн катышып атабыз. Муну барып үйдөгүлөргө айтып беребиз. Балдарыбызга, кыздарыбызга айтып беребиз. Кудай буйруса, может, эмки жылы алар менен келип катышабыз. Жөө жүрүштүн катышуучулары түш ооп калганда тоо түбүнө жете келишти. Бул жерге тамактануу жана 1 сааттык тыныгуу үчүн токтошкону жөн жерден эмес. Анткени Кыргынсайдагы кандуу окуяда жалгыз аман калган 13 жашар кызды тоодо жашынып жүргөн жергиликтүү тургундар ушул жерден таап алышкан. Ал бутунан жаракат алып, суу жээгинде кансырап жатканда табылганы айтылат. Мен да чоң аталарым улуу үркүндө Кытайга качып, бирок Кудайга шүгүр аман эсен келишкен да, кайра кайтып келишкен. Бирок биздин айылдан көп киши жолдон каза болгон да. Ысык көлдүн күнгөйүндөгү Торайгырда туулуп өскөн Рамил Акынбаев да Түркияда жашайт. Анын алыстан жөө жүрүш үчүн келгенинин себеби бар. Рамилдин бабасы Акынбай үркүндө 2 баласы Осмон жана Иса менен Кытайга чейин барып келген. Осмон Рамил Акынбаевдин чоң атасы. Анан чоң атам өзү кайтып келген өзү. Айылга Торайга кийин кайтып келген.
чоң атам иниси кийинчерээк өзү кайтып келет. Ошол анан Кудайга шүгүр ошо чоң аталарыбыз кайтып келгенден кийин анан биз анан кийин да атам төрөлүп биз дагы дүйнөгө келип атпайбызбы. Анан ошол улуу үркүндө чоң аталарыбыз кайтыш болуп кетсе биз деле бул дүйнөгө келбей калмак экенбиз да. Кытайга чейин атасын этектеп барып келген эки баланын бири Иса кийин билим алып, гениалдуу хирург болду. Рамилдин айтымында анын фамилиясы документте Акынбаев эмес, Ахунбаев деп жазылып калган. Азыр дагы биздин туугандар бар Кытайда. Биздин туугандар бар, илгери келип кетишкен, жака келип биздин Торайга келип ошо туугандарын издепчи келип ошентип катышып турат. Азыркыга чейин деле катышып эме бар да биздин туугандар тиякта. Муанда окуп калдык биз делечи. Анда деле бизге туура эмес информация берчү да. Мисалы үчүн басмачыларды туура эмес көрсөтүшкөн, үркүндү башкача көрсөтүшкөн. Анан кийин эгемендүү мамлекет болгондон кийин бизге уже туура информация, маалымат келе баштады да. Анан чындык кандай болгонун ошондо түшүнө баштадык да негизичи. Эсимде изилдөө аянтчасы Кыргызстандын тарыхындагы унутулуп бараткан окуяларды элдин эсине салышат. Анын мүчөлөрү 5 августтан бери 1916 жылдагы көтөрүлүш жана үркүн окуяларын изилдеп жүрүшөт. Бишкектен чыккан 10 чакты киши Токмок, Боом, Көк мойнок балыкчы аркылуу Ысык көлдүн тескейине жетип, Кыргын сайдагы жөө жүрүшкө кошулушту. Эсимденин мүчөлөрү Чүй, Ысык көл облустарындагы үркүнгө байланыштуу эс тутум жайларына барып, эстеликтерди, эл ичиндеги окуяларды кагазга түшүрүштү. Анткени окуя 3 муундан кийин унутула баштайт деген теория бар. Биз 4-чү муун болуп калдым мен. 3-чү муун, менин ата-энем 3-чү муун. Бирок мен өзүмдүн тең курак адамдардан сураганда үркүн жөнүндө анчейин биле бербейт. Анткени биз өзүбүз ошол көргөн адамдардан угуп билбей калдык. Ошол теориялык жактан айтканда Алейда Асман деген изилдөөчү бар. Анын изилдөөсүнө караганда ар бир ошол жаракат, травма деп коет эмес орусча. Жаракат 3 муундан кийин өчөт деп айтылат. Ошол 3 муундан кийин өчпөш үчүн тарыхтан сабак алыш үчүн ал жөнүндө китептер жазылыш керек, кинолор тартылыш керек. Муну memory активизм деп коет англис тилинде. Мындайча айтканда эс тутумдагы активдүүлүк деп биз кыргызча которуп койдук. Кыргызстанда август айынын 1-жума күнү үркүндүн курмандыктарын эскерүү датасы катары аныкталган. Үркүн окуялары Кыргызстанда 7-8 ноябрда да тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүндө эскерилет. Мына былтыр үркүндүн 105 жылдыгы өттү, юбилей дата деп коет го. Бирок мамлекет тарабынан эч кандай иш-чара жүргүзүлгөн жок үркүнгө. Бул абдан кайдыгерлик мамиле деп айтсак болот. Анткени биз ошол эми түшүнсөк болот, бир ички жана тышкы саясаттан болушу мүмкүн, бирок ошентсе деле биз үчүн азаттык үчүн, эгемендүүлүк үчүн бул абдан жаман көрүнүш деп айтсак болот. Кыргын сайдан башталган жөө жүрүш 2-чи жылы өтүп жатат. Былтыр бир күндө жыйынтыкталса, быйыл анын катышуучулары бир түн өшөт. Жыл өткөн сайын мөөнөтүн узартып отуруп, акыры беделдин ашуусуна чейин жетүү пландалган. Анткени 1916 жылы Кытайга качкан кыргыздардын жолун бир эле басып өтүү мүмкүн эмес. Эчен деген суу кечип, муз кетпеген ашууларды ашыш керек. Бул жерден эми азыр быйыл ошо бул Тосор ичине барып түнөйбүз. Дуулат булак деген жерге барып түнөйт да. Андан кийинки жылы Алтын күнгөйгө, андан кийин анан сырт деп коебуз, биз кичи сырт. Анан ул чоң сырт деп отуруп ошон беделдин ашуусуна 7 түнөп барса болот деп атышат да. Кийин буюрса бир 10 жылдын ичинде биз ошо 7 күндүк маршрутка баралы деген тилегибиз бар. Анткени ошол убакка жеткенде балким биздин өзүбүздүн эле жакындагы айылыбыздын, айылдаштарыбыздын, чөйрөдөгү элдердин кайдыгерлиги дагы азайып, мындай кызыгуу көбөйөт деп ойлойм да. 1916 жылы Кыргызстандын эгемендиги үчүн улуттук боштондук көтөрүлүш кандуу басылган соң орус падышачылыгынын жазылуучу кошундарынын мыкаачылыгынан Нарын, Чүй жана Ысык көлдөгү кыргыздардын көпчүлүгү Кытай тарапка качууга аргасыз болгон.
Айрым тарыхчылардын айтымында бул кайгылуу окуялардан улам аймактагы кыргыздардын саны дээрлик 40%га азайган. Көпчүлүк тарыхчылар бул каргашалы окуядан улам бери дегенде 120 000 кыргыз набыт болгонун, башкада казак, дуңган, уйгур улутундагы далай көтөрүшчүлөр өмүрүнөн ажыраганын белгилешет. Бул окуя калктын демографиялык абалына да чоң таасир эткени айтылып келет. Айбек Бийбосунов, Бексултан Абакир уулу, Азаттык, Ысык көл.